Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Саламатсызбы, инженер мырза? Киргенге рұқсат беріңіз. Сізді көргеніме қуаныштамын. Рахмат, отырыңыз. Урматтуу инженер мырза, ишенip коюңуз. Сиздин ишканага кайрылып келгениңизге кубанычтамын. Сизге рахмат. Инженер мырза, кээде адамга кээ бир нерселерге көздү жумуп койгон жакшы. Ооба. Мен мурунураак эле келишим керек эле. Бирок сиздин катчыңыз менде жумушуңуз бар деди. Ооба. Ачыгын айтканда, Бижанзаде мырза, мага бир аз акча керек. Акча? Макул, сиздин кызматыңыздамын. Чек китепчем жанымда эмес, иш бөлмөмдө. Сиз суммасын айтыңыз, сумманы жазып өзүм алып келип берем. 60 миллион туман. $60 миллион туман? Ооба, 60 миллион туман. 60 миллион туман. Инженер мырза, ант берем. Мен кичине эле сумма керек экендигим. Чынын айтканда эсебимде мындай сумма жок. Башкача айтканда менде мындай сумма такыр жок. Ооба, билем. Мен сизден карыз калайын деген деле оюм жок. Билесизби, Бижанзаде мырза, мен ишке кайтып келдим. Эми мен силердин Суфи жана Катеп менен болгон ишиңер тууралуу унчукпашым керек. Бирок силер менин үлүшүмдү дагы өзүңөрдүкүндөй бөлүшүңүздөр керек. Мен бул акчаларды менин эсебиме Саба мейманканасы үчүн пайыз катары төлөйсүңөргө деп ойлойм. Инженер мырза, сиз албетте билесиз, мындай официалдуу эмес төлөмдөр Софи мырзанын тарабынан чечилиш керек. Менин эч кандай укугум жок. Ооба, мен билем аны. Бирок бул туурасында Софи мырзага сиздин айтканыңыз туура болот го деп ойлойм. Макул. Мейли. Балким макул болор. Сөзсүз макул болот. Сиздин уруксатыңыз. Бижанзаде мырза, Софи мырзага бул акчалар мага абдан керек экенин айтыңыз. Абдан керек. Ошондуктан Кудай сактасын, бул мейманкананын демөөрчүсү Академ мырзанын биздин ишкана менен жашыруун келишип алып, мейманкананын 3-класстагы материалдардан куруп жатканын билип калбасын десе, айтылган сумманы мага төлөп берсин. Макул. Сөзсүз. Саламатты болуңуз. Ийгилик. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Джохарчи, Мариям Кавьяни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганжали, костюмер Нази Портавзаде, гример Навид Фарахмарди, программист Мехти Нгапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер: Сасан Таваколли Фарсани.
Сүрөтчү Мухаммад Фогани. Композитор Ария Азименижат. Топтоштурган Амир Адиппарвар. Өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади. Өн оператору Реза Кешаварс. Койгон оператор Исфандияр Шахиди. Долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде. Режиссеру Алириза Афхами. Салам. Салам. Салам уулум. Салам. Эшиктин айнегин ким сындырды? Рана айым келип Мейсамды алып кетем деген болчу. Мен алып кетүүгө жол берген жокмун. Эшикти жаап алдым. Ал жинденип эшиктин айнегин сындырып салды. Мен туура эмес кылдымбы? Сиз эмнеге тамак ичкен жоксуз? Сизди күтүп жаттым. Мен мечитке барып келишим керек. Силер жей бергиле. Барбай эле коюңузчу. Анткени биз Мейсам экөөбүз жалгыз калабыз. Балким Рана айым кайра келип калат деп корком. Мен азыр тамак алып келем. Келиңиз. Эжеке, жүрү үстүнө. Мага жомок айтып берчи. Сен бара бер, мен азыр барам. Мейсам. Бейпил түн. Түнүң бейпил болсун уулум. Сиз мага таарынып атасызбы? Мейсам өзү суранганынан Рана айымга эшикти ачкан жокмун. Ишенип коюңуз, мен андан сурандым. Бирок ал таптакыр макул болбой туруп алды. Апаң менен жок дегенде бир күнгө барып кел деп сурандым. Ал макул болбой койду. Балким Мейсам мени катуу жакшы көргөнү мага жакшы болду. Бирок бул үчүн сиз мага таарынбашыңыз керек. Мен сизге таарынган жокмун. Мейсам өзү баргысы келген күндө да сиз уруксат бербешиңиз керек эле. Эртең барып Саханы кайра алып келем. Анын кереги жок. Саха Мейсамдай эмес, ал өз апасы менен болгусу келип атат. Мен ага жакпайм. Эч нерсе кыла албайбыз.
Мен бүгүн көп ойлондум. Чынын айтсам, мен Ранайымды аяп кеттим. Ага жалгыз калууга болбойт. Бул адилетсиздик. Менимче Саханы Ранайымга берип, акысына калыңдан баш тартуусун талап кылсак болот. Мында ал дагы ыраазы болот. Сахага да жакшы болот. Сиз дагы ага төлөш үчүн үйдү сатууга мажбур болбойсуз. Төлөгөнгө акча жакында табылат. Кайдан? Ишканадан. Насыя алдыңызбы? Жок. Пара алдым. Менин сунушумду ойлонуп көрүңүз. Ранайым менен сүйлөшүп көрүңүз. Анын инисинин колунда бар. Алар менен жашай берет. Сизден акча алганча Саханы алып калганы ага пайдалуураак болот деп ишенип турам. Эгерде ал макул болсо, сиз тигил параны да кайтарып бере аласыз. Алло. Саламатсызбы Бекзат ага? Салам алейкум ажага. Келиңиз, кириңиз. Жо Бекзат ага, тынчыңыздарды албайын. Бир нече мүнөткө сыртка чыгыңызчы. Келиңиз, кириңиз. Жо Бекзат, сыртка чык. Макул, азыр чыгам. Салам алейкум ажага. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Эмнеге үйгө кирбей атасыз? Сен аялыңды эмне кылган атасың Бекзат? Эмне болду ажага? Кантип сен энеге баласын көрүүгө тыюу салып атасың? Бардыгы сизге айтып беришкендей эмес ажы. Рана бул жерге Мейсамды алып кеткени келген. Мейсам өзү барбай койду. Барып Мейсамды алып кел. Аны апасына жеткирем. Апасы менен бир нече күн жүрүп келсин. Жок ажы. Ансыз деле Саханын ал жака кетип калганына мен нааразымын. Рана аны менин уруксатымсыз алып кетип калды. Сахар тигил айым капа кылып кыйналганынан качып кетти Бекзат. Ажы, бул калпка аны Рана үйрөтүп койду. Сахага окшоп Мейсамдын дагы башына айланышына жол бербейм. Бекзат, сенин аялың Мейсамды сагынып,
абдан кыйналып атат. Акыр аягы ал ошого көнүшү керек, ажы. Эртеби кечпи балдарды көрбөгөнгө көнүшү керек. Ал анын чечими. Ал ажырашууга арызын өзү берди. Сен эмнеге мынча ташбоор болуп калгансың? Балдарды багуу менин милдетим, ажы. Мыйзам боюнча да, шарият боюнча да. Мен өзүмдүн укугумду бербейм. Ранайым кээ бир нерселерден баш тарта алат бекен? Эмнеден баш тартат? Менде Ранага калың төлөө үчүн акча чогултууда маселелер пайда болуп атат. Эгерде ал акчадан баш тартса, мен Саханы багууга мүмкүнчүлүк берем. Мен ишене албай турам, Бекзат. Ушуну мага сен айтып атасыңбы? Кантип сен эненин балага болгон сүйүүсүнөн пайдаланып атасың? Ажага, эгерде Рана чындыкты айтып жатса, жана балдарды жакшы көрөр чын болсо, анда алар үчүн акчадан баш тартуусу керек. Бул сен эмессиң, Бекзат. Бул сенин сөздөрүң эмес. Жок, ажы. Бул менин сөздөрүм. Мен өзүм ушундай кааладым. Тиги урматтуу айым менен сүйлөшсөм болобу? Уруксат берсең. Рана сыяктуу эле баарына ал күнөөлүү деп ойлойсуңар. Ошондойбу? Аны көргөнгө уруксат бересиңби? Же коркосуңбу? Же эмне? Мага көрсөткөндөн уяласыңбы? Эмнеге мен уялышым керек, ажы? Эми акырында эмне болот, Бекзат? Сен аны дайым эле үйдө камакта кармай албайсың да. Сен аны сыртка алып чыгып, элге тааныштырып, жанында турушуң керек болот. Анда азыртан башта. Мени ал менен тааныштыр. Келиңиз, ажага. Өтүңүз. Ya Allah. Өтүңүз, ажага. Бир мүнөт күтө туруңуз, мыйзамды алып келейин. Ал апасы менен кеткиси келбеген сизге өзү айтып берсин. Бекзат, тигил айымды чакырчы. Ажы, сиз ал айымга эмне деген жатасыз? Бекзатжан, эгерде ал туура кылып атам деп ойлосо, анда ал өзүн өзү коргоп кете алат. Болгону бир эки ооз сөзгө бул жерге чакырчы, сүйлөшүп алайын. Болду. Периштайым. Периштайым. Угуп атам. Бир мүнөткө чыкчы. Менин бир досум келиптир, Мутамеда ажага. Бир мүнөткө ылдыйга түшүңүзчү, сиз менен сүйлөшөм дейт. Эмне тууралуу? Чын, билбейм. Мен барбайм. Жүрүңүзчү эми. Анын эмне айтарын мен билем. Мен силерди таштап бул жерден кетишимди айтат. Бирок мен ага жол бербейм. Жүрүңүз. Мен аны уккум келбейт. Мен бул мырзаны таптакыр тааныбайм. Ал менин досум болот. Эмнеге мен ага жооп беришим керек? Жүрүңүз эми, мен жаныңызда болом. Анын кандай иши бар?
эмнеге кийлигишип атат? Менин тиешем бар, карындашым. Мен болгону бир аз сени менен сүйлөшкүм келип атат. Сизге эмне болду, ажы? Туруңуз. Мени жумшак орундукка отуруңуз. Мен күйүп атам. Сизге эмне болду, ажы? Мен күйүп атам. Мен ысып кеттим. Ажы. Мен күйүп атам. Ысып кеттим. Ажы. Жакшы болуп калдыңызбы? Ооба. Сизге эмне болду? Мен билбейм. Бир паста эле мештегедей ысып кеттим. Баары кызарып кетти. Сен көргөн жоксуңбу? Жок. Азыр жакшы болуп калдыңызбы? Ооба. Жараткан мени кечире көр. Астагфиралла. Эй кыз. Бир мүнөткө чык. Мен сага бир нерсени айтам да кетем. Периштайым. Периштайым. Ал жок, ажы. Эй кыз. Мени көрбөсүндө бир жерге жашынып алдың да, Эч нерсе эмес. Анда мени жакшылап ук. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, өзүм бактылуу болом деп ойлобо. Бир аялга жана эки балага карата сен абдан чоң жамандык кылып атасың. Билишимче сен эсиңди жоготуп, эч нерсе билбесең керек. Билип кой. Мен сага Кудайды эскертем. Сен эң жаман келишим түзүп атасың. Мейсамды бер, апасына алып барам. Жок, ажы. Бирок мен аны азыр ойготом. Бүгүн эмне болгонун өзүнөн угасыз. Жок, Бекзат. Эгерде алып кеткенге уруксат бербесең, анда тим кой. Уктай берсин. Мени кечириңиз, ажы. Мен узатпай эле кой, Бекзат. Мен өзүм кетем. Ажы, сиз чын эле жакшы элесизби? Ооба, жакшы. Кош болуңуз.
Кайда жүрдүң? Терезенин артына жашынып турдум. Балдар менен жашынмак ойногондо Саха ошол жерге жашынганды жакшы көрчү. Эмнеге ажы менен чыгып сүйлөшкөн жоксуң? Мен сизге айттым го. Ушуну айтаары башынан эле белгилүү болчу. Бул туурасында бардыгы бирдей ойлошот. Эч ким өзүн менин ордума койбойт. Баары Рананы коргоп мени күнөөлөшөт. Мени эч ким аябайт. Мунун баарын сиздин унута албаганым үчүн көтөрүп жатканымды эч ким ойлонбойт. Мен каалабагандан эмес. Мен анта албайм, унута албайм. Ошондуктан мен өзүмдү өлтүрөйүн дегем. Күнүнө 1000 жолу сизге болгон сезимим үчүн өзүмдү аалат айтам. Эч качан жолукпай калсак болмок. Ошондо эле жол кырсыгынан өлүп калсам болмок. Мынтип кыйналбайт элем. Film İran İslam Respublikasının Kırgızstandагы elçiliginin алдындагы madani өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Oljo Production студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салетинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.